Кезегинде айына бир жолу колуна тийген 7.000 сом жөлөк пулга каниет кылган Гүлбарчын Мунарбек кызы ушул тапта Кочкор айылындагы ашкананын ээси. Ансы чакан болгону менен небир таттуу даамдарына көпчүлүктүн назары эч ак эле бурулган. Ошого жараша качан барба эл аягы үзүлбөй андай миктешкен 6 айындын мээнеттеринин акыбети кайтууда. Айтымдарында ар бир айына 50.000 сомдон кем эмес маянага ээ. Ошону менен бирге эле кыбыраган кырашат демекчи, өндүрүштүк потенциалынын уламдан улам көтөрүлө баштагандыгы жакшы жышаана. 2 жылдыкта жетишкен ийгилигим ушул 2 здания салынды, жана 1 унаа машина алынды да, ушул 2 жылда ушундай жыйынтыктарга жеттим. Баягыдай 7.000 сомду карап отура бербейм. Наоборот, өкмөткө дагы мен да кичине салым кошуп атам деп ойлойм. Анткени налог төгөм, соцфонд төгөм. Ал эми Ат башы айылынын тургуну Асыл Токон кызы кондитердик жөндөмү менен өз турмуш тиричилигин тыңдоодо. Тажрыйбасынын аздыгынан жекешкерлигин баштоо анча оңой болбогону менен бара-бара өнүүгө түшүп, азыр 5 кесиптеши менен биргеликте токочтордун 5 түрүн чыгарышат. Алардын каны жерге тамбай, дароо эле сатылгандыктан күндөлүк тапкандары өздөрүнө кең кесири жетет. Антсе да цехке кошумча жабдууларды орнотуу зарылдыгы бар. Onun için görünüştür duşunday ısık bolup kızlar выпечкадан кыйналып кетишет. Нан эртең менен нандайын ысып кетет да. Выпечкага өзүнчө бир эме салып алсакпы дегенбиз да. Аны ротационный печка деген бар, чоң. Ошондой алып бөлкө чыгарсак, серый бөлкө, ак бөлкө чыгаралы деген ниетибиз бар. Бакытка жараша бул кенттикти толтурууга облус бийлиги даяр. Тек гана Теңир Тоо өнүктүрүү фондуна долбоор сунуштап, анын негизинде талап кылынгандарды алууга болот. Эң башкысы берилүүчү насыялар үстөк пайызсыз. Истен баштап түнкү саат 12-ге чейин иштейбиз. Социалдык келишимдеги 100.000 сомду өздөштүрүп жатышкан Теңир Тоолуктардын 25%га жакыны жогорудагай ашпоозчулук жана кондитердик менен алектенишет. Алардын дээрлик баарысынын тапкан пайдалары ага чейин алып жүрүшкөн жөлөк пулдарына салыштырмалуу 10 эсеге чейин арбын. Жада калса бүгүнкү жалпы кирешеси миллионго чамалагандар бар. Алардын бири Дамира Турдалиева. Чу дегенде өзүнө көндүм майлуу мантуусу менен көбүнүн көңүлүн таап келсе, эми өзү мекендеген Ат башы калктык пунктунда эс алуу жайларын уюштуруу менен оозго алынууда. Булардан тышкары балык чарбасын да колго алсамбы деген ою бар. Кичине акча болуп калды, божи сатып алдык да, анан биякта аштык. Бул жерде ушу айыл өкмөттөн берди жер. Анан бул жерде аштык ушу. Буюрса жакшыбыз. Дагы өндүрөбүз, дагы балык чарба курсакпы деген ойлорубуз бар анан. Ошентип мындан 3 жыл мурун пилоттук негизде Жумгал районунда тажрыйбаланган социалдык келишим долбоору өзүнүн оң гана жактарын көрсөтүүдө. Башкасы көз жумганда да аны колдонушкандардын арасында миллионерлердин пайда боло баштаганттары тандалган мындай жолдун тууралыгын тастыктайт. Бул соцконтракттын алкагында 190 миңден ашык биздин граждандарыбызга бүгүнкү күндө мындай жанагы пайдасы тийип отурат. Ошол эле мезгилде 43 миңден ашык жаңы жумуш орундар ачылып атат. Көлөмүн 100 миң сомдон 150 миң сомго көтөрдүк. Республикалык бюджеттен 2 миллиард сом каралган. Быйыл ошол 1334 биздин жарандарыбыз ошол 150 миң сомдон алышат. Кошумчаланган ушул 150 миң сомду алуучулардын 709-у Теңир Тоолуктар. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы, Кочкор райондору.